Канча комната болот үйүңүз? 2 комната, анан бир гостиный, кухня. Айыл тургун Урмат Ташев экинчи топтогу майып үй бүлөнүн жалгыз багуучусу. Ал 1 жыл мурун мамлекеттен социалдык контракт алып, өзүнө автоунаа сатып алган. Анын аркасында ал туруктуу жумушка жана кирешеге ээ болду. Учурда Урмат Ташев үй куруп, балдарынын келечегине аракет көрө баштады. Колуңдан келгенин кыл дейт го, ошондой. Мурун мен водительде 8 жыл стажым бар болчу. Ошо анан мен өзүмө тың болгондуктан, анан уверен болгондуктан мен уже ролго отуруп жүргүнчү ташый баштадым да. Машина алдым. Машинага алып иштеп, каражатты бул жака күнүндө мисалы үчүн күндө 1 мешок тонн ошентип чогулттум, цемент мисалы үчүн. Анан энди бир адамдын күчү жетпейт, конечно, бир жактардан жардам болду да. Кайсыл бир жактардан жардам, анан бир туугандарымдан биртке жардам болду. Урмат Ташевдин жубайы экинчи топтогу майып, мындан тышкары баласынын да ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрү бар. Ал турмуштук кыйынчылыктардан улам бир нерсени баштоо кыйын болгонун айтат. Ал эми социалдык келишимден кийин финансылык мүмкүнчүлүгү гана эмес, алдыга умтулуу да пайда болгонун айтат. Контракт алгандан кийин менде жашоого болгон үмүт артык болду. Мен акырындап үйгө кенен тыйын чогулта баштадым, анан уже үмүт анан акырындап монтип үй салганга уже акырындап каражат топтой баштадым да. Жашоом биртке жеңилдеп калды да. Бул өкмөт тарабынан, кыргыз мамлекеттик тарабынан берген программасы бир баягы жакырчылыктан чыгаруу программасы алдыга түрткү берди да жашоого болгон. Социалдык контракт бул аз камсыз болгон үй бүлө менен эмгек министрлигинин аймактык бөлүмүнүн ортосундагы келишим. Анын негизинде үй бүлө чакан ишкана ачып өнүктүрүү үчүн 100 000 сом алат. Долбоордун эмилгечиси президент Садыр Жапаров. Анын ишке ашырылышы өлкө башчынын жеке көзөмөлүндө. 2022 жылы 2800 үй бүлө алган болсо, 2023 жылы 10 000 үй бүлөгө берилген. Ал эми быйылкы жылы биз 20 000 үй бүлөгө бул долбоорго катыштырууга тартып жатабыз. Бүгүнкү күндө бизден ошол 12.800 үй бүлөнүн ичинен 12.777 жаран абдан ийгиликтүү өзүнүн ишин жүргүзүп жатат. Анын 95%-ын аялдар түзөт. Негизинен биз баягы үй бүлөгө көмөк, жөлөк пулун алуучу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, андан сырткары бул жерде майыптыгы бар адамдар ошол үй бүлөлөрдөн, анан жакыр адамдарды жакырчылыктан чыгаруу негизги максат ушул. Биз бүгүнкү күндө 8 000ден ашуун биздин ошол үй бүлөлөрдү финансылык, каржылык боюнча сабаттуулуктан, окуудан өткөрдүк. Аларга бизнес долбоорду кандай түзүү керектиги экендигин үйрөттүк. Бүгүнкү күндө дээрлик 13 000 үй бүлө мамлекеттин колдоосу менен жеке бизнесин ачып, киреше ала башташты. Республика боюнча 2000ден ашык жаңы өнөр жай ишканалар ачылды. Белгилей кетсек, социалдык келишимди алууда үй бүлө кирешелүү жана туруктуу бизнес планга ээ болушу керек. Акмөөр Нурдинова, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.